Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн биз Екатеринбург шаарынан алыс эмес жерде жайгашкан ушундай болгон коттеджный поселокко үй тартканы келдик. Атайын поселок микрорайон Солнечныйдан 15-20 минутта алыстыкта, шаардын центринен 30-35 минутта алыстыкта жайгашкан ушундай болгон эки воротасы бар. Поселокко кирип чыкканы ушундай болгон поселок Макаровский 1 деген поселокко атайын үй тартканы келдик туугандар. Кире өргөндө эле оң жакта ушундай болгон мусорный камералар бар экен. Бул жерден мусорду күн сайын алып кетет дейт атайын жүктөп. Ушундай болгон асфальт коттеджный поселок. Анда эмесе баштадык туугандар. Каналга катталып, лайктан басып, поделиться кылып койгонду унутпаңыздар. Каналды жаңы ачтык негизи. Ошол анда эмесе баштадык туугандар. Ошол туугандар, анда эмесе үйдүн сыртын тартып баштадык. Үй негизи 10-60ка 10-60 үй экен. Ошо алдында могу 6-3 дейт, могундай болгон крыльцо деп коебу. Ушундай бар экен, 6-3. Негизи үй 8 соток участокто жайгашкан экен. Ушундай болгон үй. Металлочерепица туугандар. Армапояс, сон болгон моундай чоң-чоң айнектери коюлган экен, пластиковый айнектер. Үй свайный үй дейт. 2,5 метр жердин астына бурулуп, бүрүттетилип, толтура свайдан свай бүрүттетилип, ушундай болуп свайный үй экен. Негизи үйдүн фундаментине жалаң темир арматура, ушундай болгон жакшы маркадагы бетондорду койганбыз дейт. Ошол туугандар, анда эмесе баштадык. Үйдү биринчи айлантып тартып алып, анан ичине киребиз туугандар. Ичине да кирип көрсөтөбүз. Ушундай болгон үй экен туугандар. Сырты минеральный вата, мини вата, как положено. Күйбөйт, сууга, отко күйбөйт, сууга чөкпөйт дегендей. Ушундай атайын ушундай заманбап материалдар менен жасалган экен. Фундаменти могун тип жылууланып, пеноплекс менен сыртынан сетка тартып, шубап сонун кылып жасап беребиз дейт. Могу жерде септик экен туугандар. Септикти салып, соединять этип, сыртын жакшынай кылып бекитип, айлананы тазалап, моундай мусорларын алып, ушундай кылып таза кылып беребиз дейт. Ушундай болгон туугандар үй экен. Сонун болгон моундай чоң-чоң айнектери коюлган. Ушундай үй экен туугандар. Каналга катталып, лайктан басып, поделиться кылып кеткенди сиздер унутпаңыздар. Үй алам деген туугандар, достор, тааныштар болсо, поделиться кылып койгонду унутпаңыздар. Ушундай болгон үй туугандар. Мондай чоң-чоң айнектер коюптур. Негизи акчаны көзүнө карабастан. Ушундай болгон үй экен туугандар. Азыр алты жагынан да тартабыз мондай. Негизи туугандар, мондай коттеджный поселоктордон үйдүн эмнеси жакшы? Үй алгандын бир чети шаардан бир аз болсо да алысыраак жерде жайгашкан, тынч, ызы чуу жок. Ушундай болгон үйлөр. Анан дагы жакшы жери өзүнүн участогу бар. Мисалы бирдеме помидор, огурцы, ушундай теплица, чакан теплица жасап, балдарга ушундай балдарга атайын өзүбүзгө негизи жеген ушундай чакан теплица, ушундай нерселерди жасап алсак деле болот. Негизи моундай болгон үй экен. Кире бериште моундай болгон крыльцосу
мындай болгон. Могу колонналар бүт бардыгы кирпичтен урулган дейт туугандар. Кирпич менен урулуп, бетон менен толтурулган дейт. Могу армапоястар менен бүт бардык неме бетон менен коюлуп толтурулган дейт. Ушундай болгон үй. Мындай болгон айнектери. Ошол туугандар, бул ошол частный коттеджный поселокто жашагандын немеси. Мен бул жерге азыр какой-то бир жарым саат, 1 саатка келген болсом дагы, ошол коттеджный поселокко келип, азыр эле өзүнчө мындай мээм сергип, ушундай неме болуп калды. Өзүм деле байкап турам. Бул жерде адамдар эмнеге моундай коттеджный поселокторго качып атат деген суроо болсо, анан бул жерде көбү мисалы могу жерде жашагандар, мисалы кошуналар көбү мисалы кээ бирөөлөр үйүн сатып, мисалы атайын этажка үйүн сатып, ушинтип бияка ызы-чуудан качышып, келишип, ушинтип жашашып атат туугандар. Ошол шаарда азыр баарыбыз эле бир 7 000–8 000 долларга бир 40–45 квадрат болгон үйдү алып атабыз. Бул жерде ошол акчага мисалы мондай 100 квадраттан ашык үй, ошо участок ушундай болгон. Плюс жактары мындай байкап көрсөк өтө чоң туугандар. Ошондо кире бериште могу тамбур деп коет. Тамбур деп коет эле. Ушундай тамбур кире бериште моундай болгон. Так, ошондо кире бериште оң жактан баштаганда моундай болгон. Котелный экен туугандар. Аристон турат могу жерде. Чоң сонун Аристондорду коюптур негизи. 100 литр дейт, хозяин 100 литр деп аткан. 100 литрлик ушундай Аристон, моундай сапаттуу котел, моундай болгон. Шаймандар коюлган дейт. Үй өзү теплый пол экен. Теплый пол болуп жасалган үй экен. Астына пеноплекс төшөлүп туугандар. Ошол пеноплекске моундай теплый полдун шлангалары байланып, анан үстүнө монтип стяжка коюлган экен. Ошондо биз киргенде оң жакта ушундай болгон. Котелныйына кирдик азыр. Котелный 5 квадраттан ашык дейт. Анан могу экинчи эле неме санузел. Так, моундай болгон санузел экен. Могу жерде ванна турат окшойт, моундай болгон. Ванна моундай бүт сантехника иштерин бүт жасап коюптур, даяр. Ванна, менимче могу жерге туалет болот окшойт. Могу жерге кол жуучу жай ушундай ваннасы деле сонун экен, кенен. Моундай болгон туугандар. Ванна, анан ванна санузелден чыкканда могу жерде дагы бир чакан өзүнчө туалет кылып койгон дейт. Атайын баягы биякта жуунуп же дагы бирдеме кылып атканда биякта күтүп калбаш үчүн моундай атайын дагы өзүнчө туалет, могу жерге кол жуучу жайы, могу жерге айне килишип алса, ушундай болгон сонун кылып ойлонулган үй экен туугандар. Так, ошондо могу жак туугандар котелный, могу жак бир санузел, ванна, туалет, ушул бүт бардыгы. Анан могу жерде чакан болгон туалет, кол жуучу жайы менен, андан өткөндө могу жакта ушундай болгон спальный комната экен. Ушундай болгон туугандар. Мындай киргенде пластиковый айнек монтип ушундай экен туугандар. Негизи үйдү жакшы салыптыр. Стяжкасы деле мындай байкашымча мындай сонун болуп коюп, тегиз куюлуптуу стяжкасы деле. Ушундай болгон бир спальный комната. Андан кийинки бөлмө мындай болгон бөлмө экен туугандар. Мындай болгон чакан бөлмө экен. Негизи детский кылып койсок деле болчу экен. Ушундай болгон бөлмө. Бул экинчи бөлмө туугандар.
Ушундай болгон бөлмө экен. Бул болсо 3-чү бөлмөбүз туугандар. 3-чү бөлмө, бул чоң бөлмө экен, аябай эле спальный комната. Моундай болгон 2 айнек, чоң айнектер. Ушундай болгон үй экен туугандар, моундай болгон. Болгон чоң бөлмө. Потолоктору жылууланган дейт. Монтип арма-пояс бүт арматура менен моундай болуп салынган үй экен. Потологу деле бийик, сонун туугандар. Так, ушундай болгон үй экен. Так, 3 спальный комнатаны көрсөттүк туугандар. Бизде могу акыркы неме ушундай болгон кухня экен туугандар. Кухнясы аябай чоң экен. Хозяиндын айтымында 28 квадрат дейт кухнясы. Ушундай болгон чоң айнектерден коюлган экен. Мондай болгон чоң кухня экен, 28 квадрат дейт туугандар. Монтип ысык суу, муздак суу кухняныкын алып келип коюптур. Анан могулар менимче могу плита, духовка дейт, могулар баягы электриктер келип бүт баягы кабелдер чыкчу жерлерин монтип белгилеп кеткен окшойт. Мондай болуп розетка, выключатель ушундай кылып баарын белгилеп кетти туугандай. Мондай включатель, негизи толтура включатель, розетка ушундай кылып сонун кылып могу жерге розетка 2 ТВ дейт, могу жерге телевизор коюла турган жерге бүт баарын белгилеп ушундай кылып жакшынакай кылып кетипти туугандар. Жакшылап белгилеп айтышынча ушу 1-2 күндө үйдүн электричествосы жасалып, анан шкатуркасы болот дейт туугандар. Шкатуркасы подобой, сразу эле обой жабыштыра турган болуп жасап берет экен. Анан могу откостор, айнектин откосторун бүт баарын жабыштырып, подоконник бүт баарын коюп, сырткы откос, подоконник бүт баарын коюп, ушундай кылып жакшынакай кылып жасап беребиз дейт. Сиздерге бул жерде жасалчу иш могу паркеттерин жасайт экенсиздер, натяжной потолокторун жасайсыздар. Ошол бир ушундай иштер кылат экен. Негизи мага үй жакты туугандар, моундай арма-поястар менен салынган сонун үй экен. Үй могу крыльцосу менен ошондо 115 квадрат дейт. Эми өзүңүздөр ойлоп мындай ошол 7 миллион 8 миллион акчага 40-45 квадрат 50 квадрат үй алган жакшыбы, же ушундай огороду менен ушундай 100 квадраттан ашык үйдү ошол эле акчага алган жакшыбы, өзүңүздөр таразалап билип аласыздар туугандар. Ушундай үй плюс участогу менен могу жерде аябай тынч экен. Могу кошуналар бүт баардыгы ушул жерден жумушка катташып иштешет экен. Ушундай болгон поселок, бүт баары ушул жерден жумушка каттайт, кечинде келип кетип ушинтип жашашат экен туугандар. Анан бул жерден метро Ботаникага автобус бар дейт. Автобус күнүгө баягы современный жаңы автобустар каттайт дейт. Ошондой жакшы неме экен. Анан дагы айтылчу нерсе, поселокко 2030-жылга чейин газ алып келип жайгаштырып беришет дейт. Ушундай мага негизи жакты поселок туугандар. Жакты. Азыр барып могу жакта детский площадкасы бар дейт. Аны да тартабыз дейт. Могу жак болсо могу жактан могу Токойго чыккан код бар экен. Негизи поселок бүт баардык жагынан королонуп туугандар. Королонуп тосулуп, 2 воротасы бар экен, кирип чыккан. Ушундай болгон бүт жагы асфальт болгон поселок экен туугандар. Моундай болгон. Азыр барып детский площадкасын тартабыз.
Барын тартып киргизебиз туугандар. Ушундай болгон поселок экен. Анан дагы айта кетчү нерсе туугандар, могу жерге атайын труба ташталып, могул үйлөрдүн бүт баарына ташталган. Ошондой труба таштап, моундай шебен менен үстүн тегиздеп, атайын баягы машина кирип чыга турган кылып, сонун кылып, айлананы тазалап, эгер хозяинга отундар керек болсо таштап, керек эмес болсо бүт баарын чогултуп, ушундай тазалап, сонун кылып өткөрүп беребиз дейт туугандар. Ошол негизи отун керек болуш керек, могундай коттеджный поселокто сыртта тамак жасап жегенге эмне жетсин туугандар. Негизи бул жер коттеджный поселок болгону менен ушундай жакшы неме экен, шаардан алыс эмес жерде жайгашкан. Анан негизи туугандар, баарыбыз эле мисалы шаардын ичинде деле пробкада бир башынан эки башына чейин 1 саат, 1,5 саат жүрүп калып атабыз. Негизи бул жакта пробка деле жакшы болбойт экен. Ушул жерден шаардын центрине чейин дагы бир жолу кайталап айтып кетейин, 30-35 минутта жол экен туугандар. Азыр барып детский площадкасын тартабыз туугандар. Каналдан алыстабай лайктан басып, поделиться кылып кеткенди унутпаңыздар. Ошол туугандар, моундай болгон үйлөр бар экен. Негизи поселокко дагы салынчу үйлөр бар экен, жерлер бар экен. Кимде ким участок алат элем, өзүм үй салат элем дегендер болсо, мага комментарийге калтырасыздар, жазасыздар. Ал жагынан да жардам бергени аракет жасайбыз туугандар. Ушундай болгон үйлөр экен. Азыр барып детский площадкасын тартабыз туугандар. Канал негизи туугандар жаңы ачылды. Каналды жаңы ачтык. Өзүңүздөр деле монтип сүйлөгөндөр менен башка жактарынан мындай байкап атсаңыздар керек. Эми баарыбыз эле блогер болуп туулуп калбайбыз. Акырындан сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин ушул күч кубатыңыздар менен, берген күч кубатыңыздар менен бүт баардыгын оңдогон аракет жасайбыз туугандар. Эмне мындай кемгерчиликтерди, ушундай недостаточный немелерди көрсөңүздөр комментарийге жаза кетесиздер туугандар. Баарын оңдогон аракет жасайбыз. Ошол туугандар. Негизи ойлодум эле, негизи мындай ушундай эле тартып эле, мындай смелый эле келгем. Негизи оңой нерсенин өзү жок экен туугандар. Ушул видео тартыш деле оңой нерсе эмес экен. Сөзүң жоголуп калат, сөзүң таппай каласың, ушундай көп нерселер болот экен. Андыктан ошол түшүнүү менен кабыл алып, колдоп кубаттап, ушундай поделиться кылып кетесиздер туугандар. Сиздердин колдооңуздар менен Кудай буйрса алдыга жылганы аракет жасайбыз. Ошентип детский площадкасына деле келип калдык туугандар. Моундай болгон детский площадка экен. Моундай болгон туугандар, чакан. Зато тынч туугандар. Шаардын ызы чуусунан алыста, тынч жерде жайгашкан. Азыр эми бизде деле, биздин кыргыздарда деле мисалы көбү эле мисалы семьясын баягы өзү камсыздап, мисалы ушундай жерде шаардын ызы чуусунан алыс жерде, ушундай болгон жерлерде үй сатып алып, ушундай болгон жерлерде жашап, өзү каттап иштеп, обеспечить эте турган состояниядагы аке үкөлөрүбүз деле көп. Ошон үчүн тартылган видео туугандар. Негизи мага жакты моундай тынч жерде экен. Шаардан деле алыс эмес. Ушундай болгон
правила дейді. Эксплуатация детского спортивного игровой площадки Макаровский 1 коттеджный поселок комфорт класса дейді туғандар. Мындай болған. Детский площадкасы деде мындай жақсы жазалып тұр, бирок мындай арт жағы ушундай сонун жерде экен. Бул жерге келип мен азыр көп деле убакыт болбосо да мындай мээм сергип ушундай жакшы болуп калды туугандар. Ушуну менен видеобузду аяктайбыз туугандар. Аяктайбыз баарыбызга эле үйдүн баасы кызык болуп аткан болуш керек. Үйдүн баасы 7 миллион 500 миң дейт. Анан дагы саудалашуу жолдору бар дейт. Эгерде кимдин мындай обмен жолдору, мисалы машинамды берип үстүнө акча кошуп берем дегендер болсо, же шаардагы квартирамы алмаштырат элем, же Бишкекте же Оштогу квартирама алмаштырат элем десе, андай жолдору деле каралат дейт туугандар. Кажайын номерин калтырып коем, өзүңүздөр чалып байланышып суроолоруңуздар болсо берип ушинтип сүйлөшүп аласыздар. Ушундай болгон детский площадка экен. Мондай беседкасы бар экен, мондай болгон. Негизи жакшы жерде жайгашкан экен, мондай болгон. Камерасы бар детский площадкада для безопасности, балдардын безопасности үчүн туугандар. Негизи сонун жерде экен. Мондай природа, шашлык, аркы берки жасап жейм дегендерге ошол автобус каттайт экен туугандар. Дагы бир жолу шаарга, дагы бул жерден алыс эмес жерде Пятерочка магазин, анан термальный комплекс Югра деген жайгашкан экен. Могу жерден 5-10 минутта жолдо. Ушундай болгон. Могу жакта дагы бир магазин бар дейт. Негизи жакшы жерде экен. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Каналга катталып, лайктан басып, поделиться кылып кеткенди унутпаңыздар туугандар. Баарыңыздарга рахмат көрүп бергениңиздер үчүн. Дагы да жакшы видеолорду тартканы, жакшы үйлөрдү тартканы, жакшы нерселерди, мисалы жылкы, уйларды, жакшы российский, мондай Россиянын породасындагы койлорду, көп нерселерди тартып киргизгенге аракет жасайбыз. Каналга катталып, лайктан басып кеткенди унутпаңыздар туугандар. Дагы бир жолу рахмат.